Батырене Зуракан Асанова Алай районунун Гүлча айылынын тургуну. 72 жаштагы эне акыркы учурда үйүндөгү электр жарыгынан өчпөй калганына кубанычта. Анткени ал жашаган көчөдөгү трансформатордун эскилигинен буга чейин тынымсыз электр жарыгы өчүп турса, Өнүгүү партиясынын колдоосу менен жаңы токсактагыч орнотулуп ишке берилген. Ошол депутат чыныгы эне төрөгөн бала экен деп ойлойм менчи. Себеби мындай депутаттарды биз көбүн көрдүк. Бир иш болордо депутаттар келет. Куйругу менен башкасы менен концерти менен бизди мынтип шайласаңар биз силерге коммунизм куруп беребиз. Палан кылабыз, пастаң. Онун бири да аткарылбайт кеткенден кийинчи. Бул чыныгы депутат экен, биз ошол канча элдин ичинде суроо берип, ошону эми иш жүзүнө ашырып берди. Советтер Союзу учурунда курулган трансформатор эгемендүүлүк алгандан бери оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Астандуу калкка эсептелип тургузулгандыктан кийинчерээк бул аймакка көчүп келгендердин саны жогорулап, натыйжада электр жарыгын толук кандуу таркатууга кудурети жетпей калган. Өнүгүү партиясы бул аймакка келип эл менен жолукканы карапайым элдин бул көйгөйдөн арылуусуна себеп болгон. Мына мекемеде госрегистр, налоговый, айыл банктар ушу жерин алат. Буякта 100дөй үй бүлө бардыгы ошо светке потреблениясы аз эле. Ошону биз суроо бергенде Бакыт Төрөбаев ушу биздин талабыбызды аткарып, ушул подстанцияны бир айдын ичинде мурунку подстанциянын киловатты 250 эле азыр 400 кылып алмашып берди. Көп жылдар бою электр жарыгынын жетишпегендигинен жапа чегип, айрыкча кыш мезгилинде көп түшүк тартып келген эл Өнүгүү партиясынын кылган ишине ыраазы. Буга чейин башка партияларга да бул ишти колго алышын суранып келгенбиз. Бирок эч кимден оң жооп болгон эмес деген айыл тургундары турмуштарынын бир топ жакшырып калганын айтышат. Келген партиялардын бардыгын эле сунуштап, ушу бир подстанцияны алмаштырып берсеңиздер, союз урагандан бери кыйналып атабыз. Ел кыйналып атат, бир эле биз эмес, жалгыз бойлор бар, тигиндей колунда жоктор бар, жакырлар бар, ошолор кыйналып атат деп инициатива көтөргөнбүз. Ушу Өнүгүү партиясынын немесинде биз аябай ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Өнүгүү партиясы буга чейин да өлкөнүн башка аймактарында түрдүү багытта иш алып барып келген. Электр өткөргүчтөрүн жаңылоо, жаңы трансформаторлорду куруу партия үчүн адаттагыдай иш. Анткени өнүгүүчүлөрдүн айтымында алар куруу сөз менен эмес, чыныгы аткарган иштери менен калың журтка белгилүү болууга умтулушат.